Алымдын өлүмү ааламдын өлүмү сыяктуу деп бекер айтпайт экен. Чубак ажекебиздин өткөнүнө да 1 жыл болуптур. Ошол күнү эртең менен таңкы намазга чыккан болчумун. Жамаат менен намаз окуп атып, бирок чыгып баратканда интернеттен окуп калдым. Чубак ажеке оор акыбалда, ооруканага түштү, дуба кылып коюңуздар деп. Карасам, биздин имамыбыз, молдокебиз мана аябай чөгүңкү. Аябай көңүлү чөгүп калган. Анан намазды да ушунчалык сабырсыз окуду. Окуп атып, өлгөн адамга айтылчу аяттарды да айтып өттү. Жүрөгүм шу дей түштү, бирок сыр берген жокмун. Демейди өзү дуба кылчу эле, бата кылчу эле, бирок мени көрүп калып айтты, сиз дуба кылып коюңузчу деп. Анткени дуба кылганга да анын күчү жок эле, анын мүмкүнчүлүгү жок эле. Мен эми аманчылык, тынччылык, бакубатчылык, элге жерге береке, ыйман, адамдарга ынтымак тилеп дуба кылып, бирок сөздүн учугун тууладым да. Азыр мен интернеттен көрдүм, Чубак ажекебиз катуу акыбалда шифаканага түшүп тур, Кудай шифа берсин, дуба кылып коелу деп. Ошондо алдында турган жаш имам ушундай көзүн көтөрдү, көзүндө жаш толо болчу. Чубак ажеке азыр өтүп кетти деди. Билбейм, мен деле көз жашымды токтото алган жокмун. Анткени орду толо турган нерсе бар, орду толбой турган нерсе бар. Чубак ажекебиз көз өтсө анын орду толушун элестете албайм да, анткени бир өзгөчө инсан болчу. Жан дүйнөсү башкача, адамдарга мамилеси бир жумшак, ошол эле мезгилде чөккөн көңүлдү көтөргөн. Анан илими өзүчө бир казына болчу. Ошого карабастан өзүн төмөн тутат эле, мен чала молдомун, илим билимим жетишпейт дейт болчу. Ал мындай бөлбөйт эле, дүйнөлүк илим, анан кийин акырет илими, дин илими депчи, колуна тийген китептин баарын окуйт болчу. Физиканы жакшы билчү эле, математиканы жакшы билчү эле, мектепти 6 медал менен бүтүргөн. Ортобузда бир туугандык мамиле бар болчу. Билбейм, көз жашымды ошондо кармай алган жокмун. Мени менен катар отургандардын баардыгы жаш баладай ушунчалык өңгөрө билишти. Билесизби, канча бай өлдү, канча бий өлдү, канча падыша өлдү. Ыйлагандарды көргөн жокмун, бирок Чубак ажеке өлгөндө, Элмирбек өлгөндө кыргыз эли аябай ыйлады. Биз байлыктан наркты, маданиятты, рухту, илимди жогору койгон элбиз. Ошону менен кылымдан кылымга жашап келатабыз. Чубак ажеке жок, 1 жыл деле өттү, убакыт өтө берет экен. Адам баарына көнөт экен. Бирок дагы деле сагынып атабыз. Ушунчалык сагынып атабыз, бирок Чубак ажекенин жок экендиги билинбейт. Анткени анын жаздырып койгон видеолору дагы деле бизге насаат, дагы деле бизге жол көрсөтүп атат. Устатыбыздын рухуна багыштап бүгүн Куран окудук. Жаны жаннатта болсун. Устатыбыз менен акыретте бейиште бирге болушту насип этсин. Чубак ажекенин жолун улаган, чыган илимдүү, билимдүү молдокелерибиз, аалымдарыбыз дагы да көбөйө берсин. Ошон үчүн дуба кылабыз.